Балыкчы шаарындагы Лев Толстой атындагы мектеп гимназиясы акыркы 3-4 күндөн бери мектептин алдында коштошуу вальсы жаңырып, 11 класстын бүтүрүүчүлөрү 25 майга даярдык көрүшүүдө. Лев Толстой мектеби инновациялык гимназия болуп саналат. 960 орунга эсептелгени менен 1,5 миңден ашык окуучу билим алат. Имарат Союз маалында салынгандыктан эски, бирок ата-энелер комитети мектепти бүтүрүп кеткен жана жергиликтүү бийликтин жардамы менен имараттын бир бөлүгү толук оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Бул мектептин гимнастика залы бүтүрүүчүлөрдүн каражатына ремонттолуп, жабдыктар алынып берилген. Мында башталгыч класстын окуучулары машыгып, ар кандай эстафеталарды ойношот. Гимнастика залы балдардын ден соолугун чыңдаганга мыкты мүмкүнчүлүк болду. Мектептин китепканасы да оңдоп түзөөдөн өтүп, жыл сайын жаңы китептер менен толукталууда. Бул дагы демөөрчүлөрдүн жардамы менен ишке ашып жатат. Мен ушул китепканада англис тилин окуу үчүн англис тилдеги китепти алгам. Алар атайын 5-класстарга арналып жазылган экен. Китепти көптөн бери алып жүрөм. Аяккы күндөрү китепканада китеп көбөйдү, окуганга кызыктуу болуп калды. Акыркы жолу Лев Николаевич Толстойдун «Война и мир» деген китебин алып окугам. Ежедневно дети получают горячий завтрак. Ашкананы мурдагы абалы менен салыштырып болбойт. Былтыртан бери окуучулар жылуу жана жайлуу бөлмөдө тамактанып жатышат. Мектептин бир корпусу толугу менен ремонттолуп, кичи класстар үчүн бардык керектүү шарттар түзүлгөн. Мына бул биз турган жер мектептин эски бөлүгү. Бул жерде Советтер Союзунан бери ремонт иштери жасалган эмес, өзүңүздөр көрүп тургандай жасалга үстү акиташ, асты болсо көгүштөр менен боелгон. Ал эми бул болсо мектептин экинчи ремонттон өткөрүлгөн жагы. Бул жерде дубалдар түстүү боектор менен боелуп, андан сырткары класстардын эшиктери, ага катар класстардын ичи толугу менен ремонттон өткөрүлгөн. Класстардын ичи оңдолуп түзөлгөнү мугалимдерге да кубаныч тартуулады. Ну, конечно, не сравнить с прошлым, что было раньше. Албетте мурдагы менен салыштырып болбойт. Мурун күңүрт, муздак класстар болчу. Азыр класстарыбыз ыңгайлуу жана жылуу. Ремонт иштерин жүргүзбөстөн балдарыбыз толук кандуу билим алышы үчүн классыбызды да жабдып беришти. Кабинетов сделали шикарный ремонт. Мындан сырткары жер төлөдөгү бөлмөлөр ремонттолуп жаңыланган. Кол эмгек бөлмөсү жабдуулар менен жабдылган. Гимназия жергиликтүү бийлик, ата-энелер комитети жана бүтүрүүчүлөр менен тыгыз иштешип келет. Мисалы 1984-жылдагы мектептин бүтүрүүчүлөрү чоң танапис кайрымдуулук фондун түзүп, ремонт иштерине 34 миллион сом бөлүп беришкен. Пользоваться инструментом. Да, сейчас в магазинах все продают. Да, вот усундой Осенью 2017 года на сумму свыше 5 Ремонт иштери 2017-жылы башталган. 34 миллион сомго силер жогоруда көргөн жумуштардын бардыгы жасалды. Мындан сырткары мэриянын демилгеси менен 2,7 миллион сомдук грант мектептин айланасын тосууга бөлүнгөн. Республикалык бюджеттен 11,7 миллион сом ремонттук иштерге жумшалды. Бүгүнкү күндө мектептин айлана чөйрөсүн жана спорттук аянтты жакшыртуу иштери жүрүп жатат. Президент мектепти толук көрүп чыгып, мугалимдер жана окуучулар менен маектешти. Президент мектептин бүтүрүүчүлөрү чет өлкөдө жүрсө да, өздөрүнүн кичи мекениндеги билим берүү системасына салымын кошуп жатканын өзгөчө белгиледи. Сыйымдуулугу 1580 балага эсептелинген. Андан соң президент калаадагы номер 10 Манас атындагы орто мектебине барды. Балыкчы шаарындагы Манас орто мектеби 1991-жылы курулган. Мына ошол учурдан бери анча-мынча актап сырдоо гана иштери болбосо, бир дагы жолу капиталдык ремонттон өткөрүлгөн эмес. Азыркы учурдагы эң эле олуттуу көйгөйү жылуулук системасы. Андан сырткары имараттагы эскирип, азыркы учурда абдан кейиштүү абалда турган кези. Мектепте 868 окуучу билим алат. Капиталдык ремонт жасалбагандыктан учурда мектеп терезелерин алмаштыруу жана ысытуу системасын жаңылоо муктаждыгы бар. Калың эле кийимдер менен, кышкы кийимдер менен ошо менен отуруп эле окуганга туура келип атат. Өзүбүзгө деле ооруп калган балдар да болот ушу кышында. Көп ооруп сабакка да келе албай калышат. Кышкысын аябай бизге кыйынчылык жаратат. Шаардык мэрия буга чейин мектепти гранттык колдоого кошуп, терезелерди алмаштырууга тендер жарыялаган жана ысытуу системасын толугу менен алмаштыруу үчүн сметаны түзгөн. Кыштын күнү абдан суук болгондо бизди Балыкчы шаардык жылуулук ишканасына кошту. Декабрь айында кошулгандан кийин ошол акчасы маселеси абдан көп болуп кетти. 1,5 миллионго чыкты. Бул 1,5 миллионду биздин жергиликтүү бюджетибиз көтөрө албайт экен. Ошон үчүн кайрадан бизде электр отоплениясын
өткөрдү. Президент Сооронбай Жээнбеков мектеп имаратын карап чыгып, Манас мектебинде тез аранын ичинде ремонттук иштер жасалышы керектигин белгиледи. Мамлекет башчысы бул мектептердин республиканын башка окуу жайлары сыяктуу санариптештирүү боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашырууга катышып жатканын ыраазычылык менен белгиледи. Санариптештирүү балыкчы шаары үчүн жаңы маселе эмес. Буга чейин мурдагы мэрдин демилгеси менен калаада коопсуз шаар долбоору пилоттук түрдө ишке киргизилип, 84 камера орнотулган. Азыркы учурда алар толук кандуу иштеп жатат. Бирок долбоор пилоттук болгону үчүн жол эрежесин бузгандар үчүн айыппул салынбайт. Президент Сооронбай Жээнбеков видео байкоочу аппараттардын иши менен таанышып чыкты. Өлкө башчы жеке демилге аркылуу мына ушундай чоң долбоорлордун ишке киргенин канааттануу менен белгилеп, эми балыкчы шаарынын үлгүсүндө санариптештирүүнү, коопсуз шаар долбоорлорун өлкөнүн башка аймактарына дагы жайылтуу тапшырмасын берди. Санариптештирүү иш-чараларынын алкагында 2018 жылы башталган муниципалдык менчикти инвентаризациялоо боюнча иштердин комплекси ишке кирүүдө. Программаны ишке ашырууга 3 миллион 375 миң сом сарпталган. Аз балыкчыдан баштап алдык, балыкчыдан көрүп алдык, баягы жакшы жактарын көрүп алдык, жаман жактарын көрүп алдык. Эми муну биз уже башка шаарларга оңой эле киргизе берсек болот. Мен муну уже ушул мамлекеттик каттоо кызматтын башчысы катары ушул сунуш киргизип, ушуну эми ушул республикалык деңгээлге чыгарышыбыз керек. Балыкчы шаарында коопсуз шаар долбоорунун пилоттук түрдө киргизилиши жана жалпы эле санариптештирүү маселеси боюнча президент Сооронбай Жээнбеков жергиликтүү тургундар менен болгон жолугушууда белгиледи. Мына биринчиден болуп балыкчы шаары республикада башталып аткандагы демилгени колдоп, өздөрү шаар каражаты менен коопсуз шаар долбоорун ишке ашырганы бул көбүнө мына жаңылык болду. Айрыкча жергиликтүү бийлик санариптештирүү боюнча аракеттерди жана шаардын экономикалык аракеттери жакшы болду деп айтсам болот. Балыкчы шаарындагы коопсуз шаардын жабдыктары Бишкектеги борбордук түйүнгө кошулган. Бирок учурда борбор калаага видео камераларды орноткон компания менен айыппул маселеси боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Балыкчы шаарынын тажрыйбасы мындай ири долбоорлорду аз каражатка жана натыйжалуу кылып ишке ашырууга мүмкүн экенин көрсөттү. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу, Балыкчы шаары.